мурда университеттер билим берип, жогорку кесиптүү адистерди даярдоо, илим изилдөө иштери менен гана алек болсо, азыркы күндө инновация, интеграция жана 4-чү модель деген жаңы терминдер пайда болгон. Мамлекетибиздеги университеттердин алдында ушул багытта көч баштап бара жаткан университеттердин бири өзгөчө макамдуу Ош мамлекеттик университети. Бүгүн биз ушул университеттин алкагында мезгил талап кылган милдеттер кандай деңгээлде аткарылууда, ошол боюнча кеп кылабыз. Биздин суроолорго жооп берүү үчүн Ош мамлекеттик университетинин ректору, профессор Кожобеков Кудайберди Апарович келип отурат. Агай, куш келипсиз. Мына жогоруда айтып кеттик, азыркы кезде ушул университеттерге мезгил жаңы талаптарды койду да. 4-чү модель деген сөздү биз мурда уккан эмес элек, ошол термин пайда болду. Ушул терминдин алкагында бүгүнкү күндө университетте ушул 4-чү модельге ылайыкташуу, шартташуу үчүн кандай приоритеттүү багыттар бүгүнкү күндө аныкталган жана ишке ашып атат? Рахмат, биринчиден ошол элге түшүнүктүү болуш үчүн 4-чү муунга бир мындай түшүнүк берип кетсек, себеби буга чейин ошол кадимкидей эле 1-чи муундагы университеттер 2-чи, 3-чү деп келип, анан бүгүнкү күндө ошол 4-чү муун же болбосо кийинки муун деп айтып коет. Мурунку 1-чи, 2-чи муундарда, мисалы үчүн университеттин жасай турган иши ошол биринде билим берүү гана болсо, кийинкисинде билим берүү жана илим деген миссия кошулган. Ошентип отуруп, мына 4-чү муундагы университет дегендерде ошол билим берүү, илим, андан кийинки ошол өндүрүш, коммерциализация деген компоненттер университеттин ишмердүүлүгүндө кошулса, анда университетти биз ошол 4-чү муундагы же кийинки муундагы университет деп айтсак болот да. Бүгүнкү күндө ошол биздин Ош мамлекеттик университети өзгөчө статус алгандан кийин ошол бир нече тапшырманын бирөөсү ошол 4-чү муундагы университетке айлануу деген тапшырма бар. Экинчи жагынан ошол 4-чү муундагы университет, билим, илим, өндүрүш, коммерциализация деген сөз, башка сөз менен айтканда, ошол университет өзү жайгашкан региондо, ошол жайгашкан региондун социалдык экономикалык абалына кандай таасир этет? Эгер ошол жерге да таасир эте турган иштерди жасай башташ керек дегендей талапта. Бул деген сөз ошол биздин ар бир аткарып аткан окутуубуздан баштап билим берүүбүз, өндүрүшүбүз, ошол эле илимибиз ушул жергиликтүү региондун бир маселелерин, проблемаларын, Кыргызстандын болобу, түштүктүн болобу, кайсы бир экономикалык, социалдык өнүгүүгө өөлгө түзө турган маселелер камтылыш керек да. Вот ушул багытта биз университет катары бүгүнкү күндө бир топ аракеттерди жасадык деп айтсам болот. Университеттин алдында ошол ар бир багыт, тармактар боюнча өзүнчө ишканалар ачыла баштады. Илимий тармакта ошол илимге бериле турган темаларды, биз университет тарабынан каржыланган илимий проекттерди сөзсүз ошол кайсы бир региондун маселесин чече турган приоритет темаларга приоритет коюла баштады. Коммерциализация, монетизация деп ошол биз ачкан ишканалар кандайдыр бир деңгээлде университет каржылап, жасап, даярдап бергенден кийин алар акырындап ошол жерде иштеп, биринчи кезекте ошол өндүрүш, ошол университетте даярдалып аткан кадрлардын баягы лабораториялык базасы катары кызмат кылат. Анан экинчиси ошол кандайдыр деңгээлде тыйын таап, өзүн өзү каржылап, өздөрүнүн айлыгын берип дегендей өз алдынча бир ишкана болуп кеткенге мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Буга мисал катары мен ошол биринчи мисал катары университеттин алдындагы бүгүнкү иштеп аткан медициналык клиниканы мисал келтирип кетсем болот. Себеби бүгүн көрүп атасыздар, ошол клиникабыз акырындап отуруп баардык бөлүмдөр ачылып, бүгүнкү күндө ошол заманбап эл аралык деңгээлдеги операцияларды жасап, кандайдыр өзү менен өзү ошол түштүктөгү бир жакшы клиникалардын бириге айланды деп айтсам болот да. Ал эми ошол эле учурда биз мына чоң президент атайын 2,5 гектар бизге шаардан жер бөлүп берип, ошол жерге университеттик клиниканын биринчи моделин жасап атабыз. Бул университеттик клиника деген бүт өнүккөн өлкөлөрдө ошол медициналык факультети бар университеттер ошол медициналык клиникалары сөзсүз болот дагы. Анан ошол клиникаларда бүт илим,
бүт заманбап операциялар, эч бир жерде чечилбеген маселелер ошол жерде чечиле турган бир клиникалар болуп эсептелет да. Биздин дагы кыялыбыз ушул Кыргызстандагы биринчи модель катары университеттик клиниканы түзүп, ушул шаарга, түштүккө, керек болсо Фергана өрөөнүнө кызмат кыла турган бир чоң клиникага айландырабыз деген оюбуз бар. Бул жерде ошол биздин студенттер биринчи курска кабыл алынгандан баштап ошол клиникалык базада жүрүп, заманбап техника, оборудованияларды колдонуп, бир мыкты врач болуп чыкканга дагы чоң өбөлгө болмокчу да. Бул бир мисал айтсам болот. Андан сырткары университеттин алдындагы жанагы өндүрүш, тигүү өндүрүшү мисал келтирсем болот. Ал жерде дагы мына университеттин ичиндеги баардык биздин заказдарды, сырттагы заказдарды алып, ошол эле учурда студенттерди, окуп аткан студенттерди жумуш күч катары пайдаланып, бүгүнкү күндө ошол министрликтин атайын токтому бар, положениялери бар, буйруктары бар, ошол окуу процессине дуалдык системаны киргизгиле деген. Бул деген сөз ошол ордунда отуруп обучение на рабочем месте деп коет. Студенттерди биз баягы аудиторияга камап алып, ошол жерде эле окута бербестен, ошол өндүрүштүн үстүгө апарып, ошол жерде практиканы көбүрөөк кылып, мурда мисалы 30% практика, 70% аудиторияда болсо, азыр тескерисинче 70% аудиторияда болуп, практикада болуп, окуй турган механизмдерди киргизгиле деген тапшырма бар. Ошонун алкагында ошол биздин мына тигүү менен байланышкан адистиктердин баардыгы, дизайн менен байланышкан адистиктердин баардыгы ошол жерде иштеп, студент мезгилинен үйрөнгөнчө, керек болсо акча тапканга мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Бул дагы өзүнчө бир мисал катары айтсак болот. Көлдөгү, мына Оштогу эс алуу борборлорубузду кадимкидей ошол ишкана катары иштетип койдук. Алар дагы ошол механизмдерди бир мезгилде ошол туризмде окуган биздин адистиктер үчүн, медицинада окуган адистиктер үчүн база лабораториялык ошол эле учурда мына элге кызмат кылып атат дегендей. Андан сырткары мына илимий багыттагы приоритет мисал катары ошол биздин окумуштуулардын ошол темалары, мисалы ошол эле өзгөндөгү жалпакташтагы жер көчкүнүнүн жабыр тарткан жер кыртышын кантип калыбына келтиребиз деген сыяктуу темалардын үстүндө иштеп, ошол жерди канча кайрадан өздөштүрүп жасап атышат. Андан сырткары ошол Ош шаары, Ош областы менен биргеликте меморандумдар түзүп, ушул шаардын, областтын баягы стратегиялык пландарынан баштап өнүгүү ар биринин жеке эң жөнөкөй маселелерге чейин ошол студенттердин күчү менен арзан, ашыкча каражат кетирбестен чечип берүү механизмдерин киргизип атабыз да. Вот ушунун баардыгы биздин ошол университет катары ушул жерде туруп, ушул региондун өнүгүүсүнө салым кошуп, андан ары улантуу болуп атат. Албетте буюрса, биз келечекте канча багыттагы адистиктерди даярдай турган болсок, баардыгында ушундай ишканалар болот. И ошол ишканаларда ошол адистикти окуп аткан студенттер параллельно иштеп, практикалык жөндөмдөрүн өнүктүрүп, ошол эле учурда акча тапканга чейин жеткиребиз деген оюбуз бар. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, мына агайдын сөзүнөн байкап бир жыйынтык чыгарсаңар болот. Мисалы 10 жыл мурда университеттердин базасында кандайдыр бир мүлкү бар болсо, ал мүлк ошол жамааттын, ошол жерде иштеген же окуган студенттердин гана кызыкчылык үчүн иштесе, бүгүнкү күндө коммерциация деген приоритеттин артынан ошо жалпы коомчулукка кызмат сунулууда. Демек, медициналык клиникадан жөнөкөй жарандар барып да бүгүнкү күндө дарыланса болот, сөзсүз. Конференция залдардын кызматын пайдаланса. Кадимкидей ошол рынок шартындагыдай кадимкидей барып, колдонуп, дарыланып, мына акыркы эле ошол бөйрөк алмаштыруу операциясына чейин жасашты. Жакында ошол келечекте боор алмаштыруу операцияларына баратабыз. Чоң клиника бүтө турган болсо, ал жер чоң бир клиникалык базага айланат. Ушул багыттагы иш аракеттерди бир 10 жыл мурда мисалы сөз кылганыбызда бул мүмкүн эмес эле, кантип эле эмне үчүн мындай болуш керек дегендей суроолор жаралса керек эле. Албетте, бул дүйнөлүк университеттердин өнүгүүсүндө деле университет деген бул только жогорку билим бериш керек деген түшүнүк бүт дүйнөдө, бүт өнүккөн өлкөлөрдө деле болгон да. Анан кийин барып университеттин ошол коомчулуктун мамлекеттердин өнүгүүсүнө ролу, ушул нерсе талкууланып отуруп, анан ошол университеттер өнүккөн өлкөлөрдөгү университеттер эми мындай кылабыз, экинчи муунга айланабыз, окутуу менен кошо илим жасайбыз, илимден отуруп анан кийин давайте эми илимибизди колдонуу жагына, прикладной жагына өтөлү, өндүрүштөргө киргизели деп отуруп, анан өндүрүш
бир мезгилдер болгон, мисалы университеттер кошумча акча таппаш керек, андай кылбаш керек дегендей болгон. Бирок жок, азыр университеттер кадимки рынок шартындагы иштеп аткан ишкана сыяктуу акча тапса болот. Акча тапканда бир гана университетте окуп аткан студенттердин контрагынын эсебинен гана эмес, ошол университетте окуп аткандын баардыгынын интеллектуалдык мүмкүнчүлүгүнөн дагы ошондой ишканаларды ачып, ошентип дагы акча таап, университеттин кирешесин ошол жактан дагы көбөйтсөк болот деген идеялардан отуруп, анан биз эми албетте биз бүгүн сөз кылып атсак, чет өлкөдө бул муундагы университеттер уже 2-3 жыл мурун, 4 жыл мурун, 5 жыл мурун уже айтыла баштаган деп айтсак болот да. Агай, ушул багытта сиз жасап аткан иштердин, жалпы университеттеги жамааттын иш аракетинин натыйжасында бүгүнкү күндө бизде маалыматтар бар, университеттин эл аралык рейтинги да жакшы деңгээлде өсүп баратат да. Жалпы эле ушул эл аралык рейтингге чыгууга багытталган иш аракеттер жөнүндө айтсаңыз. Эми университет болуп калыптангандан кийин азыр мына канчалаган университеттер бар. Баардыгыбыз эле биз мыктыбыз деп айтабыз. Ошондой учурларда мындай калыс бир уюмдар пайда болуп, биз калыс айтып беребиз, кайсы университеттин быйыл рейтинги кандай, кайсыл деңгээлдеги мүмкүнчүлүктөрү бар деген атайын уюмдар пайда болгон. Ал уюмдар дагы өз деңгээлинде өзүнүн бир процедуралар аркылуу дүйнөгө таанылган уюмдар болгон. Ошол кандай бир дүйнөдө белгилүү 2-3 уюм болгон болсо, алардын баардыгынын критерийлери, тандоо критерийлери мындай бир белгилүү деңгээлде окшош деп айтсак болот да. Мисалы биринчи негизги критерийлердин бирөөсү ошол академиялык репутация деп коет. Университеттеги окутулуп аткан адистиктер жөнүндө, ошол университеттин ошондой кылып аткан иштери жөнүндө, мына мен бүгүн университет жөнүндө мен айтып берип аткан болсом, ал дүйнөлүк уюмдар ошол нерсени башка бир кишилерден сурайт да. Башка бир интеллигенция өкүлдөрүнөн, иш берүүчүлөрдөн, бүтүрүүчүлөрдөн ушундай сурамжылоолорду жүргүзгөндө, ошол бизден бүтүп кеткен бүтүрүүчүдөн баштап биз жөнүндө ошол коомчулукта өзгөчө чет өлкөдө ошол бизди тааныйбыз, булар мындай деген жакшы ойлор аркылуу бир негизги критерий аныкталып атат. Экинчи негизги критерий катары бул илим. Ошол университетте иштеп аткан окутуучулар эл аралык баягы атайын ошол журналдар бар, жанагы Scopus Web of Science деген базаларда турган журналдарга чыккан макалалар, ал окутуучуларга болгон шилтемелердин саны дегендей, ушул сабак берген, ушул университетте иштеген профессордук окутуучулук курамга баа берет. Эгерде алардын ушундай деңгээлде макалалары бар болсо, ушундай деңгээлдеги алардын индекс киршалары болсо, демек бул университетте иштеген окутуучулардын деңгээли мындай болсо, демек буларда илим жакшы болсо, калган нерсеси баары жакшы дегендей, ошол илим аркылуу негизги бир критерий катары кетет. Андан сырткары майда толтура критерийлери бар, ар биринин өзүнүн проценттик көрсөткүчтөрү бар, салмагы бар. Ошол эле арасында мисалы үчүн интернационализация деп коет. Мисалы канча чет өлкөлүк студент окуйт, канча студенти чет өлкөгө барып окуп келет, канча окутуучусу чет өлкөдөн келип иштейт, канча окутуучусу чет өлкөгө чыгып келди деген сыяктуу жанагы академиялык мобилдүүлүк деп атпайбызбы? Ошол аркылуу биздин студенттердин арасындагы кыймыл, баягы бир университетте эле келип 4 жыл, 5 жыл бир бала окуп, бүтүп дипломун алып кеткен, бул аны мындай бир толук кандуу жакшы билим алды деп айтканга кыйын да. Булар мисалы үчүн бизде окуп аткан студенттер азыр бир семестр Казакстанга барып окуп келип атат, бир семестр Кытайга барып окуп келип атат, Европага окуп келип атат. Демек, ал жака барып келгенден кийин баланын көз карашы такыр өзгөрөт да. Вот ушундайлардын санынын көптүк аздыгына жараша дагы рейтингде атайын критерийлер бар. Жана башка ушундай критерийлер аркылуу университеттердин бүт дүйнөдөгү университеттер биз мына ошол калыс уюмдардан бизди өзүбүздү салмактап көрөлү деп анан баардыгы катышат ошол жерге. Bizde dagın ошол өзгөчө статустун алкагында атайын жана мен айткан 4-cü муундағы университетке кир дегенден сырткары ошол дүйнөлүк QS рейтингиндеги 500-дүккө кир, Азиядагы 500-дүккө кир деген тапшырма болгон. Биз ошол 4-5 жылдан бери аракет кылып, мына өткөн жылы бул QS ошол жана мен айткан 3 уюмдун бирөөсү, бул уюм жыл сайын 2 жолу жыйынтык чыгарат да. Бир жылы дүйнөдөгү Азия континентиндеги университеттердин арасындагы, анан бүт дүйнөлүк деп. Биз ошол Азиядагы контингент аркылуу чыкканда ошол жерде 984 университет кирди. Ошол 984 университеттин арасында
60 позицияны алдык. Ал эми ошол жердеги кирген Орто Азиядагы университеттердин арасында 13 позицияда болдук да. Андан кийин ошол предметтик рейтинг деп коет. Булар жалпы рейтинг чыгаргандан кийин ар бир багыт боюнча рейтингтер чыга баштайт. Ошол современные языки деген направление боюнча предметтик рейтингте дагы биз 300-дүккө кирдик. Бул эми ошол биринчиден мамлекеттин баягы тапшырмасын аткардык деп айтсам болот. Экинчиден биз ошол университеттин ичиндеги студенттен баштап жетекчиге чейин бардыгыбызда бир ишеним пайда болду. Биз мына эл аралык деңгээлде деле мындай кадыр баркыбыз, позициябыз бар экен деген сыяктуу. Албетте мунун чеги болбойт. Ошол позициябызды канча 200-дүккө, 100-дүккө, 50-дүккө деп көтөрүп кете бергенге эч чек жок. Дүйнөлүк рейтингге кирели азыр ошол эле квесттен биз дүйнөлүгүнө киришибиз керек. Ал жерде дагы жок дегенде 1000-дикке киришибиз керек деген максаттарыбыз бар. Себеби ошол азыркы учурда мына дүйнөлүк тажрыйбада бардык мектептин бүтүрүүчүлөрү дагы биринчи университетти тандаганда ошол рейтингтерге кирип, бул университет ошондой рейтингтерде кандай позицияда турат дегенден баалайт да. Ошол жагдан алып караганда биз бүгүн ошол акыркы результатыбыз Кыргызстандагы ата мекендик окуу жайларынын арасынан эң алдыңкы позиция болду да. Эми буюрса албетте биз кийинки жылдары мындан да жакшы аракеттерди жасайбыз деген оюбуз бар. Эми ушул рейтинг аркылуу бул бир эле университетке мыкты позицияга кирүү университеттин экономикасын көтөрөт деп айтсам болот да. Себеби бүт чет өлкөлүк студенттер келүүчүнүн саны автоматтык түрдө көбөйөт. Ошол чет өлкөлүк студент келип окуй баштады деген сөз демек кошумча каржы келе баштады деген сөз да. Ошон үчүн мунун баардыгы комплекстин караганда биринчи кезекте ошол сапаттуу билим, илим, ошол социалдык экономикалык абалдагы ролу, миссиясы ушунун баардыгы биригип мына ушундай рейтингтерди алып келет. Агай жана сөзүңүздө айтып кеттиңиз, университеттин студенттери сыртка чыгып билимин тереңдетип, тажрыйба чогултуп келгенге мүмкүнчүлүк бар депчи. Мына азыр учурдан пайдаланып, мына абитуриенттер азыр университеттерди тандап атат, адистик тандап атат. Ош мамлекеттик университетинин кайсы багыттарында студенттерге чет өлкөгө чыгууга дагы да кенен мүмкүнчүлүктөр бар? Мен дайым ушул жаштарга, абитуриенттерге да кайрылып кетмекчимин. Ушундай лозунг менен кайрылып жүрөм да. Ош шаарында эле жашап, Ош мамлекеттик университетинде окуп, дүйнөнүн бардык университеттерине барып окуп келүүгө мүмкүнчүлүгүң бар деп. Себеби бул академиялык мобилдүүлүк ушунчалык азыр жакшы жолго коюлуп калды. Мисалы Казакстандын Гумилев университетинде биздин бир мезгилде 300дөй студентибиз дайым жүрөт. Баягы семестрге барган студенттерибиз. Андан сырткары университетте бир 10го жакын биргелешкен программа деп коет. Биздин чет өлкөлүк университеттер менен партнер болуп ачкан адистиктер, факультеттер бар. Ал адистиктер кандай? Мисалы бакалаврга 4 жылда окуй турган болсо, студент бизге келип тапшырган студент биздин университетте 2 жыл окуйт. Анан 2 жыл партнер университетте окуп, 2 университеттин дипломун алганга мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол эле Гумилев университети менен мына тил багытындагы 3 программа бар. Тиги Уралдагы медициналык университет, Түмөндөгү медициналык университеттер менен ошондой программалар бар. 3 жыл бизде окуп, 3 жыл ал жакта окуп, 2 диплом ала турган, 2 университет биргелешип түзгөн программанын негизинде окуй турган. Мисалы эң заманбап мына акыркы өткөн жыл ачылган робототехника боюнча багытыбыз бар. Ал жерде дагы ошол Кытайлык университет менен биргеликте ачып, лабораторияларды ачып, ал боюнча кеткен. Койчу кайсыл факультетте, кайсыл адистикте окубасын, студент ошол башка биздин 500дөн ашык партнер университеттерибиз бар дүйнө боюнча. Ошол жактарга барып, жок дегенде бир семестрден окуп келгенге мүмкүнчүлүгү бар да. Мисалы чет өлкөгө барса, бир университетке барып ал жерде 4 жыл жүрүп атпайбы? А бизде ар бир семестрде, ар бир экинчи семестрде бирден барса дагы бир 4 жылдын ичинде жок дегенде 2-3 университетке дүйнөгө барып келгенге мүмкүнчүлүгү бар да. Албетте, эгерде студенттин кошумча англис тили жакшы болсо, башка тилдери жакшы болсо, ошол өлкөлөргө барганга абдан мүмкүнчүлүгү жогору. Биз ушундай приоритет коюп атабыз. Азыр министрликтин тапшырмасы да ошондой болуп атат. Бизде кайсыл адистикте окубасын, студенттерибиздин бардыгы англис тилдүү болсун, бир чет тилдүү болсун, бизде иштеген окутуучулар бир чет тилдүү болсун деген приоритеттерибиз бар. Ошонун алкагында бул боюнча аткара турган маселелерибиз абдан жакшы. Эң сонунда урматтуу ата энелер, уккан болсоңуздар, бул сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга болсун. Эгер балаңыз чет өлкөдө окууну каалап дегдеп жүргөн болсо, Ош мамлекеттик университетине түп-түз алып келе берсеңиздер,
ал кыял максатын ишке ашырып берүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Агай, университетти биз билебиз, сиздин өзгөчө кесибиңиз, профессияңызда ушу санариптештирүү, маалымат технология жаатында болгондуктан, бул багытта университет көп платформаларды ишке ашырып келе жатат да. Ошол платформалар жөнүндө айтсаңыз, бүгүнкү күндө санариптешүүгө университет кандай деңгээлде көңүл буруп атат? Рахмат. Университет 11-жылдан баштап ушундай инициатива менен чыкканбыз. Санариптештирүү толугу менен университеттеги ички процесстин бардыгын ушул санариптештирип, бир өзүнчө экосистема түзөбүз деген. Бүгүнкү күндө мен коркпой айта алам, ошол университеттин ичиндеги кыбыр эткен бардык нерсе ушул только санарип аркылуу ишке ашат. Бул эмнени билдирет? Ошол бизге кабыл алынган студент эртең арыз жазганга чейин онлайн кабыл алынып, автоматтык түрдө киргенден баштап, ошол бүткөнгө чейинки историясы толугу менен санариптешкен. Студенттердин баягы мобилдик приложениясы аркылуу бардык студентке тиешелүү болгон кайсы предметти окуйт, кантип окуйт, ким окутат, канча төлөш керек, кантип жоктолуш керек, кантип сабак өтүлөт, ушунун бардыгы бүгүнкү күндө санариптешип, биз бүткөн окуу жыл ичинде толугу менен жаңы платформага өттүк. Ал жерде студенттерди кабыл алып, окутуу учурунда дагы мындай бир салттуу эмес, жаңы эл аралык деңгээлдеги стандарттар менен окута баштадык. Себеби биз студенттерди кабыл алган күндөн баштап булар өздөрүнүн индивидуалдык траекториясы болот, кайсы бир предметтерди тандап окуганга мүмкүнчүлүктөрү болот, окутуучуларды тандап окутканга мүмкүнчүлүктөрү болот, ар бир семестрден кийин өзү окуткан окутуучуларын баалоо мүмкүнчүлүктөрү болот. Ушунун бардыгы бир гана санарип аркылуу ишке ашат да. Булар ошол мобилдик приложениясы аркылуу гана окутуп, студенттер ар бир семестрдин жыйынтыгы менен ошол өзүнүн баалап, окутуучуларды баалап, окутуучулар үчүн өзүнчө ошондой санарип платформалар аркылуу алар өзүнүн аткарган иштерин дагы өзү платформага толтурат. Ошол аркылуу окутуучулардын рейтинги чыгарылат, студенттердин өзүнчө рейтинги чыгарылат, эң мыкты окуган студенттердин рейтинги. Ошолорго жараша алардын дагы өзүнчө мотивациялары бар. Окуу планы болобу, стандарты болобу, биз бүгүнкү күндө ошол бул дагы ошол өзгөчө статустагы академиялык эркиндик деген максат бар. Ошол максатта биз толугу менен билим берүү окуу программаларынын түзүлүшүнө чейин биз кайрадан өзгөртүп, өзгөчө мына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Жолдубаевич Байсалов дагы ошол дайым чогулуштарда айтат, мына окуткан предметиңер бүгүнкү замандын талабына жооп берсин, бүгүнкү рынок талап кылган предметти окуткула, качанкы мурга эскирген предметтерди окутпагыла деп. Вот ошол заманбап предметти окута турган, ошол предметти алып келе турган процедураларын толук кайрадан иштеп чыгып, ар бир окутула турган предмет эмне үчүн окутулуп атат, студент үчүн ошол кандай пайдасы бар, эмнени калыптандырат, бүгүн эмне үчүн ошол предмет керек эмес экендигин аныктай турган механизмдердин бардыгы жасалды дагы. Эми толугу менен ошол студент кирип чыгып кеткенге чейинкинин бардыгы санарип аркылуу, эми документ айландыруу, окутуучулардын илимий жетишкендиги болобу, даже мурда илгеркидей колуна көтөрүп алып журналдарды толтуруп, кагаздарын көтөрүпкөн нерсенин бардыгы толугу менен санариптештирип, бүгүнкү күндө окутуучу ошол киргенде студенттерди электрондук журнал аркылуу жоктоп, электрондук журнал аркылуу темаларын коюп, журнал толтуруп, бир дагы киши университеттин ичинде кагаз көтөрүп, нарак биракка жүрбөй турган механизмдин бардыгын жасадык да. Бул боюнча биз атайын отчетторду, ошол жаңы тажрыйбалардын бардыгын буюрса ошол министрликке, мына жаңы түзүлгөн министрликке дагы сунуштайбыз. Демек, адам факторун бул жерде катыштырууга дагы чек коюлуп, жана коррупция деген мамлекет деңгээлде чоң саясат болуп атпайбы? Ошого да бир жакшы бир салым болот экен да, ошого каршы күрөшүүдө. Албетте, биз бүгүнкү күндө ошол ар бир окутуучунун ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы менен ошол өзүнүн бир жыл ичинде аткарган ишин ошол санарип платформага толтурат. Ошол эле учурда студенттер дагы ошондой опросторго, сурамжылоолорго жооп берет. Ал жерде ошол окутуучунун эң мыкты жагынан баштап, эгер ошондой коррупциялык тобокелчиликтерге жол берген жактары болсо, ошого чейин айтып, биз ошого жараша ага бал коюп, туура эмес иш үчүн балын кемитип, мугалимдин кийинки жылкыга
иштетүү, келишим түзүү маселелеринде ошол тыянакты колдоно баштадык. Бул ошол окутуучуларды бири-бири менен айырмалоо. Ал эми илимий багытта, мисалы үчүн чыгарган публикациялары бир гана баардыгына окшош бирдей айлык акы берип эле отурбастан, эгер кайсы бир профессор бир макала менен өзгөчөлөнсө, аларга өзүнчө мотивациялоо, кошумча айлык берүү деген сыяктуу механизмдердин баардыгы кирди. Жалпы максатыбыз ошол эле дүйнөлүк рейтингке жакшы позицияга кирүү. Ошол рейтингке киргенге салым кошкон жөнөкөй кызматкерден баштап жетекчилерге чейин ар бири эске алынып, ар бири мотивация боло тургандай механизм жасадык да. Вот ошол аркылуу гана анан биз жанагы белгилүү деңгээлде баягы рейтингке жеттик деп айтсам болот. Сиз ушу мамлекеттик университеттердин бир өткөл мезгилинде университет жетектеп калган жетекчисиз да, ректорсуз. Ушул жаңы көптөгөн демилгелерди, долбоорлорду сөз кылып атасыз. Качан гана ушундай жаңылыкка умтулган мезгилде эски түшүнүктөгү калыптанып калган баягы кызматкерлер тараптан түшүнбөстүктөр, жаңы айткан нерсени кабыл албоо маселелер чыгат да. Өзгөчө жана белгилеп кеттиңиз, жана предметтик тандоо укугу. Академиялык эркиндүүлүк университетте бар да азыр. Ошол багытта кандай тоскоолдуктар болуп атат? Алар кабыл алып жатабыз ушул? Албетте, ким болбосун, кандай жамаат болбосун, баягы 70-80 жылдан берки көнүп калган комфорттон чыккысы келбейт да. Жаңыча бир нерсени кабыл алыш өтө оор. Өзгөчө баягы эски 80 жыл тарыхы бар жамааттын психологиясына түшүндүрүп, киргизип, ишке ашырганга караганда кайсы бир жаңы университетти түзүп, жаңы кишини кабыл алган оңоюраак да. Ошондуктан албетте ар бир реформа бул оңойго турбайт. Биз ошол 11-жылы санарип дегенди киргизебиз дегенде дагы ошончолук каршылык болгон. Сиз айткандай, сен өзүң информатик болсоң эле бизди информатик кылайын деп атасыңбы? Мен тарыхчымын, сенин эмеңди билбейм деген учурлар болгон. Бирок бүгүнкү күндө ошол мен сыймыктануу менен айта алам, биздин университеттин окутуучулары башка университеттерден айырмаланган бир эң мактана турган жерибиз, баардыгынын санарипти көндүмү өтө мыкты да. Кандай жаңы платформа чыкпасын, тез арада ошого ыңгайлашып кете алат. Көпчүлүк ошол теманы козгобогон жерлерде бүгүн ошол суроолорду берип жүргөн учурлар бар да. Экинчиден, ошол бир эле санарип болбостон биз мисалы бүгүнкү күндө баардык кадрдык маселелерде ар бир окутуучудан баштап жетекчилерге чейин жоопкерчиликтерди киргиздик да. Мисалы келип эле эптеп келип кетип, анан 5 жыл болду, 10 жыл болду, мага сыйлык бер же башка кыл деп жүргөн учурлар көп болгон да. Азыр ар бир окутуучу 1 жыл ичинде өзүнүн аткарган иштерине атайын санарип платформага толтуруп, жыйынтыгында мына 3000 мугалимдин арасында мен канчанчы позицияда экенимди өзү көрө турган болуп калды. Ар бир жергиликтүү ошол жетекчилердин ар бириге KPI деп коет, 1 жылдын ичинде аткара турган иштери жөнүндө тапшырмалар коюлуп, баардык жетекчилер 1 жылга гана дайындала турган болду. Мурда кафедра башчы болобу, декан болобу баардыгы 5 жылга дайындалып, анан 5 жыл ичинде эч кимден отчет бербей, мына мен 5 жылга дайындалгам деп жүрө берген учурлар көп эле да. Бүгүн биз ошону мына академиялык эркиндиктен пайдаланып, биз толугу менен жаңы эреже жоболорду иштеп чыгып, ошол ар бир кызматкерге 1 жылда аткарган ишинин натыйжасы, ошол KPI-ны аткарган негизинде гана кийинки жылга контракт узара турган механизмдерди киргиздик да. Бул абдан мындай бир өзүнүн немесин берип атат да. Себеби дароо эле ар биринин ичинде ой жүрөт да. Мен кийинки жылга иштегим келсе, мен бир нерсе көрсөтүшүм керек деген сыяктуу. Вот ушундай нерселер жасаган учурда албетте баягы 5 жылдап, 10 жылдап, 15 жылдап эч булк этпей комфортто жүргөн жетекчи болобу, жөнөкөй мугалим болобу, баардыгы үчүн кээде оор келип калган учурлар болуп атат. Бирок биз максатыбыз мына мамлекет ушундай дүйнөлүк рейтингке кир, мындай университетке айлан деп тапшырма коюп аткандан кийин биз кааласак каалабасак мен ошол талапты кылып, алардан дагы талап кылышым керек. Себеби андай результатка жетиш үчүн университеттеги ар бир кызматкер салым кошуш керек. Жалгыз бир киши өзү жасап кое турган иш эмес да бул. Ошондуктан биз ошолорго коркпой, ошол анча-мынча каршы болгонуна, урганына, сөккөнүнө карабай, ушул нерселердин баардыгын акырындап жасап баратабыз. Буюрса бул өзүнүн мөмөсүн сөзсүз берет. Абдан жакшы агай. Ошол учурда университеттин структуралык башкаруу институттарында да өзгөрүүлөр болдубу? Ошол жерге келген жетекчилерге дагы талаптар, жана коюлган талаптар, критерийлер боюнча айтсаңыз. Эми биз ошол өткөн жылдан баштап бир топ структуралык өзгөрүүлөр болду, институттар түзүлдү, факультеттер
ирилешти. Анан ошол факультет институттардын жетекчилери 1 жылга дайындала турган нормалар кирди. Бардыгы 1 жылда дайындалат. Кийинки жылга ошол анан 1 жылда кафедра башчы, ошол декан директорлордун бардыгына ар бирине KPI'лер бекилип берилди. Ушул ишти 1 жылдын ичинде аткарам деген. Анан ошонун натыйжасында биз биринчи конкурстарды өткөрүп, ошол бардык жетекчилерге кайрадан дайындоолор болду. Албетте ал жерде бир топ мындай бир нормалар кирди. Мисалы ошол 65 жаштан жогору эгерде биздин университеттин кызматкери болсо, ал профессор болуп, доцент болуп иштей берсин, бирок жетекчилик кызматтарга барбасын дегендей норма кирди. Эгер бир кызмат орунда 10 жылдан ашык иштеген болсо, ал конкурска уже катышпасын, башкаларга жол берсин дегендей нормалар кирди. Эми, конечно, буларды мисалы үчүн кармап отура берсек болот. Биз бирок алар университетке ошол өзүнүн илимий потенциалын, ошончо топтогон профессорлук баягы лекцияларын, башкаларын өтүп, ал эч кандай бир бул кызмат орун деген, директор болобу, кафедра баш, декан деген, булар баягы коомдук кызматтарда. Университетте иштеген ар бир киши биринчи кезекте мугалим, университеттин доценти, университеттин профессору. Ал кызмат орундарын эч ким тартып албайт. Ал кызмат орундарын андан ары иштей бериш керек. Бирок баягындай окуу процесси менен байланышкан ошондой должностторго сөзсүз ошондой норма киргизишке туура келди. Себеби бир кызмат орунда эгерде 20 жыл бир киши отура бере турган болсо, ал пенсиялык куракка калайбы калабайбы бир күн жетет. Бирок анын артынан келаткан муун ошол процессти үйрөнө албай, андан кийинки кадрларда биз абдан аксап калып атабыз да. Себеби биз тезирээк ошол процессти мындай бир муун алмашуу схемалары, системалары дагы түзүлүп коюлган болсо, бул жактан утуруу даяр кадр пайда болгонго өбөлгө түзүлөт да. Жаштар дагы ошого умтулат дегендей. Агай, мына азыр сиз айтып, мындай баса белгилеп, четинен айтып келе жаткан баардык жаңылыктар, эгерде колду көкүрөккө алып туруп анализ жүргүзө турган болсо, акыл-эстүү баары эле мындай моюн суна турган, адилеттүүлүгүнө баа бере турган жаңылыктар да. Мамлекет демек талапты койду, ушу эл аралык деңгээлге чыгуу үчүн сиз колдон келген баардык рычагтарды колдонуп атасыз. Анан эми атайлап аягылар өзүнү башкара албай, кээде жеке амбициясы менен кандайдыр бир нараазычылыктар болгон болсо, демек ал өзүнүн трагедиясы дегенде кабыл алсак болот экен да. Эми албетте алар бардык эле жамаатта ушундай. Азыр кайсы бир чечимди кабыл алганыңда сөзсүз кимдир бирөө нааразы болот, кимдир бирөө ыраазы болот. Анан аларды деле туура түшүнүш керек. Эми убакыт керек, кичине убакыттан кийин азыр бардыгы өз ордуна түшүп, аларды мындай бир биз бир жаман максатта андай кылып атпаганыбызды бардыгы түшүнүшөт. Бүгүнкү күндө ошол бүт мамлекет эч нерсени карабай алдыга жылгыла деп атат. Анан унчукпай отура берип, мен деле тынч отуруп 5 жыл отуруп дагы кетип калайын деген ар бир жетекчинин колунан келет. Бирок кийин ошол 5 жыл убакытты кетирип, ушул университетте бир дагы реформа болбоду же бир дагы жаңы жакка бурулбады деген маселе болбош керек да. Мен жеке жетекчи катары мен дайым ошол кандайдыр бир замандын агымыдан калбай, бүгүн дүйнө каяка кетип атса, биз ошол жака карап багышташыбыз керек. Ош мамлекеттик университети бул 80 жылдык тарыхы бар университет. Ушул университет катары бүгүнкү күндө биз дүйнөдөгү, мен өнөктөш университеттерге чыгып жүргөндө байкап атам. Кудайга шүгүр, бүгүн башка жака чыксаң, башка университеттегилер келип, сиз Ош муунун ректору экенсиз, сиз менен келишим түзөлү дей баштады да. Мурда мен барып, мен Ош муунун ректору элем, биз менен келишим түзгүлө деп биз бирөөгө кайрылат элек. Себеби бардык университеттер ошондой мероприятияга келатканда, азыр университетти жазганда эле бул кандай университет дегенде азыркы рейтингди карайт. Бул но рейтингдеги мындай позициясы бар экен. Демек биз бул университет менен сүйлөшүшүбүз керек деп бизге карап ыктап баштады да. Ошол эле сыяктуу студенттер, мына чет өлкөлүк студенттер бизге ыктай баштайт. Чет өлкөлүк студенттердин саны көбөйөт. Чет өлкөлүк студенттердин саны, аларды биз англис тилде окутушубуз керек жок дегенде. Демек биз азыртан мугалимдерибиздин бардыгын уже англис тили окутуп, үйрөтүп, өзүнүн предметин жок дегенде кыргызча, орусча, англисче бере ала турган кылып мугалимдерибизди өстүрүшүбүз керек. Эгер унчукпай жүрө берсек, баягы 4 келген 4 студентибизди ичибиздегини окутумуш болуп коюп, анан башка айлыгым бар, Кудайга шүгүр жүрө берем дей турган болсок, жүрө беришибиз мүмкүн. Биздин убагыбызда бул период билим бериш мүмкүн, бирок кайсы бир мезгилден кийин рынок бизди ошол билим берүү системасынан сүрүп салышы мүмкүн да. Эгер биз канча ушундай кылып бирөөгө жаман көрүнгөн болсок, демек
бизден кийинки муундарга биз жакшылык кылып атабыз. Кимдир бир жеке кишиге жамандык кылып атканыбыз менен келечек үчүн жакшы иш кылып атабыз деп ойлойм да. Эң башкысы жараткан колдосун, жакшы туура багытта баратат экенбиз. Бизге азыр ваучерлик система жаңы мамлекетибизде кирип атат. Ошол боюнча кыска ролик бар эле, ошого назар буруп, анан кийин сөздү уласак. 2025 жылы педагогикалык багыттар жана адистиктер боюнча мамлекеттик билим берүү гранттарын ваучердик каржылоо механизминин пилоттук апробациясы жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик билим берүү гранттарын ваучердик каржылоо механизминин өзгөчөлүгү эмнеде? Абитуриенттер окууну каалаган жогорку окуу жайын өздөрү тандашат. Ал мамлекеттик да, жеке менчик университетте болушу мүмкүн. Сиздин көңүлүңүзгө салабыз. Эгерде сиз жеке менчик жогорку окуу жайын тандасаңыз жана ал жерде окуунун баасы ваучердин наркынан жогору болсо, анда айырма төлөмдүү ваучер ээси өзү төлөйт. Грант ваучер алуу боюнча конкурс ваучер бөлүмүндө турлар башталганга чейин жүргүзүлөт. Конкурска негизги тесттен 130 упай жана андан жогору алган абитуриенттер катыша алышат. Грант ваучер алуу боюнча конкурс 2 этап менен өткөрүлөт. Биринчи этапта абитуриенттер жогорку окуу жайды тандабастан педагогикалык багыт адистик боюнча грант ваучер алуу конкурсуна катышышат. Биринчи этапта конкурс абитуриенттердин социалдык категориясын шаар, айыл, чакан шаар, тоолуу аймакты эске алуу менен өткөрүлөт. Экинчи этапта биринчи этаптан өткөн жана педагогикалык багыт адистик боюнча окууга грант ваучер алган абитуриенттер жогорку окуу жайын тандаган окуу жайга кабыл алуу конкурсуна катышышат. Ваучер бөлүмүндө педагогикалык багыттар адистиктер боюнча абитуриенттер кабыл алууну пландап жаткан бардык мамлекеттик жана жеке менчик жогорку окуу жайлар көрсөтүлөт. Экинчи этапта упайлардын санына карап социалдык категория эске алынбай туруп талдоо жүргүзүлөт. Атайын жеңилдиктерге талапкерлер тиешелүү документтерди тапшыруусу керек. Жеңилдиктери бар абитуриенттер үчүн биринчи жана экинчи топтогу майыптар, бала кезинен майыптар, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдар, жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга мамлекеттик жогорку окуу жайларына өзүнчө квоталар бөлүнөт. Бул категориядагы абитуриенттер жалпы республикалык тестирлөөнүн босого балына жеткенде жана тастыктоочу документтери болгон учурда ваучердик сынакка катышпастан биринчи турдун алкагында тандалган мамлекеттик жогорку окуу жайына арыз бере алышат. Агай мынакей азыр роликте да айтылды. Жалпы эле биздин көрүүчүлөргө ата-энелер ушул суроонун айланасында бүгүн баш катырып атышат да, бул эмне деген система деп. Ошол түшүндүрмө берип кетсеңиз. Албетте бизде мына өткөн жылы жаңы билим берүү мыйзам бекиди. Ошол мыйзамга кирген учурда ушул баягы мурда биз бюджеттик орундар деп коебуз, гранттык орундар деп коебуз. Ошол орундарды мамлекет окуучуларга берген учурда жаңы методика менен берилсин, ваучердик система менен берилсин деп айтып атат. Ваучердик деген сөз ошол мамлекет бир жылга окутуу үчүн окуучуга берип атат акчаны. Ошол акчаны окуучунун өзүгө берип атат. Ал окуучу ошол акчаны алып, кайсыл окуу жайдын кайсы адистигине барса, ошол жерге барып окуй алыш керек деген мындай бир жөнөкөй сөз менен айтканда ошондой түшүнүк да. Албетте бул эми мурунку эле бюджет орун деп айтсак болот. Мурда кандай эле? Мурда ошол ар бир университетке министрлик тарабынан ошол 1800 бюджет орун болсо, ар бир университетке ар бир адистигине мынанчадан алат деп, анан баардыгын кошкондо 1800 болуп чыгарып, анан буйрук түшүрөт эле дагы биз ошол квоталарды коюп, анан күтөт элек. Мага мынча орунум бар, ошого студенттер келсин деп. Ошол система азыр Кыргызстан боюнча бир эле цифра коюлуп атат дагы, 1800 деген. Ар бир университетке өзүнчө сан коюлбайт, ал ошол окуучулардын каалоосу боюнча болот. Бул жердеги бир маселе, мисалы үчүн, кайсы бир педагогикалык адистикти өтө көп студенттер бир эле университетти тандап калышы мүмкүн да. Же болбосо кайсы бир университетке эч ким барбай калышы мүмкүн. Албетте, мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол мамлекет 40 миңге жакын акча бере турган болсо, мисалы ар бир университет анализ жасап, өзүнүн баягы мүмкүнчүлүгүн, аудиториясына карап туруп, өздөрү квота коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн 1800 бүтүрүүчү азыр бир университетке барып ала турган болсо, же 500 бир барып алган болсо, ал университет аны окутканга базасы дагы, башкасы дагы жетпей калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир университет өзүнүн максимум мүмкүнчүлүгүнө өзүнүн квоталарын коет.
Анан ошол студент, абитуриент тандап атканда мурдагыдай мен мунуга өтөмбү же тигиге өтөмбү, конкурстан кайерге кармалып калам, кайерге эметип калам дегендей маселелер азаят да. Көбүнчө өзү каалаган университеттин каалаган адистигине тандаса, биринчи турдун жыйынтыгы менен университеттер ошону сунуштайт, подтверждениени басат, ошодон кийин ал автоматтык түрдө ваучери толугу менен өзүгө алынган болот. Анан эгерде ошол биринчи турдан кийин вакансия кала турган болсо, анда ошол эле процесс экинчи жолу, үчүнчү жолу кайталанып отуруп, жалпы 1800 орун жабылган күнү Кыргызстанда ваучер токтоду деп айтылат да. Ошол 4-5 турда толуп бүтүш керек. Албетте абитуриенттер үчүн баягы биринчи азырдан ошол ваучерге катталуу мүмкүнчүлүгү ачылган. Эми аны көпчүлүгү билбей же укпай калган үчүн менимче азыр аз катталгандар болуп атат. Бирок эгер ал жерге катталбаган болсо дагы биринчи турга ачып карайт. Абитуриенттер адатта кандай баардык адистиктерди карап көрүп, өзүнүн балын карап, могул адистикке баргым келет дейт, буга баргым келет деп, анан эгерде педагогикалыкка барам десе, анда педагогикалык ошол багытка кирердин алдында ваучерге катталып, анан кийин педагогикалыкка кирсе, жана мен айткан эреже боюнча ошол жака кирип кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эми албетте мисалы үчүн кээ бир адистиктер бар, баягы ОРТ тапшырылбаган, мисалы искусство багытындагы мына сүрөт, художественное образование деген бар, дене тарбия деген бар, ошогон адистиктер ал ваучерден сырткары кадимки эле жылдагы эреже боюнча жүргүзүлөт. Экинчиси жанагы льготник деген категориялар бар. Тоголок жетимдер, биринчи, экинчи группадагы инвалидтер деген. Алар эгер педагогикалыкка окуйм десе дагы, аларда каалаганын окуй турган мүмкүнчүлүк бар да, эгер босого баалы бар болсо эле. Алар түз эле кирип, баягы льготник деген категорияга кирип тандап катышканга мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми башка педагогикалык багыттардан башка бардык адистиктердин бюджет орундары жылда кандай болсо ошондой тартипте эле уюштурулат бардыгы. Демек, педагогикалык адистиктер үчүн гана ваучер кирип атат. Быйыл ошол биринчи пилот катары, акырындап бул эми бардык бюджет орундары үчүн кириш керек да. Быйыл ошол биринчи пилот катары педагогикалык багыттарды ушундай ваучер кылып көрдү. Бул эми, конечно, студенттер үчүн, абитуриенттер үчүн жакшы. Жылда мисалы үчүн алар көпчүлүгү мен мына университетке окугум келди эле, бирок балым жетпей, мына университетке окуп калдым деген учурлар болсо, быйыл ошол каалаган университетине барып окуганга толук мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Эми албетте, эгер университет өзү чектеп койсо, мен 100дөн ашык албайм деп, анда ал жерге 100дүн ичинде барып калыш керек да. 101-инчи болуп калса, ал жака барып калбашы мүмкүн, башка университет тандашы мүмкүн. Бирок бул жылдагыга салыштырмалуу дээрлик ошол каалаган университетиңе бара аласың дегендей түшүнсөк болот да. Урматтуу ата-энелер, урматтуу абитуриенттер, агайдын ушул сөзүнө маани бериңиздер. Ош мамлекеттик университетинин педагогикалык адистиктери боюнча демек сиздерде шанс бар. Эртерээк келип документтерди тапшырсаңыздар, бүгүнкү күндө квоталар кенен экен. Бирок ушул квота толуп калгандан кийин бул мүмкүнчүлүктү пайдаланбай калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн чакырып кетебиз, эртерээк аракет кылыңыздар. Дагы бир момент айтып коюш керек. Педагогикалык багыттарда жанагы босого балл 130 балл болду да. Негизги тестиндеги баллы 130дан жогору болгондор гана педагогикалык багытка катыша алат. Агай, ушул суроону өзүм сизге да берейин деп аттым эле. 130 балга жетпей калган же босого балга жетпей калган абитуриенттер үчүн Ош мамлекеттик университетинде мүмкүнчүлүк барбы? Бүгүн ошол атайын министрликтин буйругу менен босого балдар бекитилет. Азыр ошол алдын ала маалымат боюнча педагогикалык багытка 130 болот. Ал эми калган багыттар мурда салттуу канча жылдан бери ошол босого балл 110 балл болуп айтылып жүрөт. Негизги тесттин баллы. Ошондуктан быйыл деле менимче ошондой болсо керек. Ал эми предметтик тесттер 60 балл деп айтылып жүрөт. Өзгөчө ошол бюджетке тапшыруу учурунда, мисалы, так илимдерге барса кошумча математикасы болуш керек, гуманитардыкка барса кошумча тиги тарыхы болуш керек дегендей, же медициналыкка барса химия, биологиясы болуш керек деген моменттер бар. Алардыкы менимче 60 балл болот да. Эгерде ошол 110 баланан 60 балл албай калгандагы абитуриенттерибиз бүгүнкү күндө көп келип атат. Албетте, ал жакшы балл алган бала бизге эч качан келбейт. Ошол балл жетпей калгандар кандай кылам деп келген учурлар өтө көп болот. Себеби бүгүнкү күндө мисалы Ош мамлекеттик университетинде ошол жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы талап кылынбаган адистиктер бар. Эгерде жогорку кесиптик билим берүүгө, бакалаврга барам десе, бул ошол мына искусство менен байланышкан адистиктер, жана мен айтып кеттим, дизайн деген адистик бар. Менимче ошол адистиктер бар. Анан дагы бир мүмкүнчүлүк бар, кээ бирлеринде 100
10 эмес 100 балл болуп калса биздеги айыл чарба адистиктерине барганга мүмкүнчүлүгү бар. Мына азыркы күндө ошол айыл чарба багытына приоритет болуп аткандыктан атайын ошол айыл чарба багытынын босого балын 110 балга түшүрөт. Быйыл дагы ошондой күтүп атабыз. Себеби ошол жанагы негизги тесттик баалоо эгер ошол жака туура келсе, ал жака катышканга мүмкүнчүлүк бар. Эгер андан да төмөн болуп, эч кандай ошол жогорку кесиптикке катыша албаса, анда ал абитуриенттерибиз келип ошол колледждерге тапшырганга мүмкүнчүлүгү бар. Бизде дагы университеттин алдында азыр бардык багыттагы колледждерибиз иш алып барат. Колледждин диплому менен кийин ошол багыттагы жогорку кесиптикке тапшырып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар да. Дагы бир маалымат катары айтып коюш керек. Жакында ошол министрликтин буйругу менен бизге ошол Ош шаарындагы 2 колледж биздин Ош мамлекеттик университетинин базасына өткөрүлүп берилди. Бул курулуш колледжи, анан айыл чарба техникуму. Ушул 2 колледждер дагы кабыл алуу бүгүнкү күндө ошол Ош мамлекеттик университетинде жүрүп атат. Биз ошол колледждер менен дагы бүгүнкү заманбап буюрса колледждерге айландырганга аракет кылабыз. Абдан жакшы экен агай. Мына жакында эле биз жаңылык угуп кубанып атабыз. Оштогу узак жылдык тажрыйбасы, тарыхы бар колледждер, техникумдар, айыл чарба жана курулуш техникумдары Ош мамлекеттик университетинин базасына өткөндүгүн уктук. Бул багытта ошо абитуриенттер бүгүнкү күндө ошол окуу жайларга тапшырабыз деп талпынып жаткан болсо кандай болот, кандай жаңылыктар болот? Сөзсүз ошол 2 колледж бүгүнкү күндө биздин балансыбызга өтүп, университеттин алдындагы колледж катары иштей башташат. Биз албетте ал колледждердин ишин мындан ары кеңейтип, заманбап нукка бөлүп иштеткенге аракет кылабыз. Буюрса кабыл алуу учурунда азыр университеттин кабыл алуу комиссиясында бул колледждердеги адистиктерге дагы кабыл алуу жүрүп атат. Белгилеп кете турган нерсе ошол айыл чарба колледжинде дагы, курулуш колледжинде дагы ошол бюджеттик дагы орундар бар. Эгерде кайсы бир чарба адистиктерине же болбосо курулуш багытындагы адистиктерге каалоочулар балдарыбыз болсо, жанагы жалпы республикалык тестке жетпей калды деп атпайбызбы? Ошолор ушул жерге келип, мүмкүн ошол бюджеттик негизде дагы окуп, анан бүткөндөн кийин ошол багыттагы биздеги жогорку кесиптик багытка окуттуу улантып кеткенге дагы мүмкүнчүлүгү бар. Одан жакшы. Мамлекет, демек Ош мамлекеттик университетинин потенциалына ишенип жана таянып ушул окуу жайларды сиздердин карамакка өткөрүп берип атат деген ойдобуз да. Жалпы эле университеттин мындан алдыда 5 жыл, 10 жыл, балким 20 жылдан кийинки келечегиңизди кандай көрөсүз? Албетте университет ошол бүгүнкү күндөгү аракетибиз, позициябыз Кудайга шүгүр, республиканын ичинде болобу, сыртында болобу, ошол биздин кандайдыр бир деңгээлде жыйынтыгыбыз, мисалы ошол QS рейтингдеги биздин позициябыз аркылуу далилденет деп айтсам болот. Бул деген ошол университеттин тарыхындагы ошол рейтингдеги биринчи көрсөткүч да. Албетте бул мындай бир ийгиликке чек жок. Мен буюрса ошол жакынкы жылдарда атайын ошол дүйнөлүк рейтингдеги 1000дикке кирели деген максаттарыбыз бар. Андан сырткары ошол университет катары ушул түштүк регионундагы эң ири университет катары биз мына бир эле Кыргызстандын окуучуларын эмес, бүт дүйнөдөн студенттерди чакырып ушул университетке келген студенттер бул мындай бир тирүү инвестиция деп айтсак болот да. Эгерде биз жана айтып атпайбызбы, 4-муундагы университет катары биз ушул регионго кандай пайдабыз тиет деп. Эң негизги пайдабыздын бири, мисалы үчүн бизге 5000 эгерде чет өлкөлүк студент жүргөн болсо, ошол 5000 студент бир гана университетке келип контракт төлөбөстөн ушул Ош шаары үчүн, Ош шаарынын экономикасы үчүн өтө чоң салым кошуп атат да. Булар тамактанып атышат, булар транспортто жүрүп атышат, булар ошол кандайдыр бир кызмат көрсөтүүлөрдүн баардыгын колдонуп, ушул шаардын ичиндеги кичинекейден баштап чоңго чейинки иштеп аткан бизнес структуралардын баардыгы үчүн бул өтө пайдалуу. Жайында чыгып эс алып атат, башкаларга барып атат, концертке барып атат деген сыяктуу. Биз канчалык ошол чет өлкөлүк студенттердин санын көбөйтсөк, ошончолук биздин шаар үчүн пайдалуу. Бир эле чет өлкөлүк эмес, биздин жергиликтүү студенттерибиздин дагы бул жерде жүргөндүгү, ошол бирөөлөрдүн үйүндө квартирага жашап ататтан баштап, ошол тамак аштан баштап баардык багытта бул ошол шаарды өнүктүрүү
маселесинде абдан мааниси чоң деп ойлойм да. Келечекте буюрса ушул жакынкы 5 жыл болобу, 10 жыл болобу университетти бир ушундай бир өзүнчө бир шаар университетке айландыра турган кыялыбыз бар. Ошол университет даярдаган кадрлар анан биздин баягы салттуу буга чейинки даярдаганыбызга караганда дагы бир 30% жаңы бүгүнкү күндө рынокто пайда болуп аткан аракеттерге багытталган адистерди даярдоо. Мисалы азыр билесиздер, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деп темир жол курулуп атат. Бул темир жол багытындагы канча кадрлар керек, кандай багыттагы кадрлар керек, биз ушул жака мындай бир ориентир кылып адистиктерди даярдай башташыбыз керек. Бүгүн не деген жаңы курулуш системалары, не деген жаңы технологиялар пайда болуп атат, искусственный интеллект деген пайда болуп атат. Вот ушул багыттарга, заманбап багыттарга ыңгайлашып, утуру жаңы пайда болгон багытты биринчи илип алып, биринчи ошол багыттагы кадрларды даярдай баштасак, эч коркунуч жок. Бүгүн мына белгилүү опыттарыбыз бар. Мисалы, ошол эле Кытай менен, Кытайдын университеттери менен биргеликте биз жаңы заманбап бүгүн мына кадимки робототехниканы даярдай баштадык. Кээ бирлер айтышы мүмкүн да, бул робототехниканы бул жерде кайсы окутуучу окутат деп. Биз кайсы окутуучу керек болсо, ал жактан алып келип, биргелешип даярдаганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Анан эртең бүрсү күнү ушул робот чыгарган компаниялар робот сатса кайсы бир компанияга, ошол жердегидей ошол роботту иштете турган киши таппай калган үчүн булар биздин университет менен сүйлөшүп, мына ШОС өлкөлөрүндө ушул рынокту алдын алып, бизге ушул багыттагы адистикти ачты да. Бул деген сөз, демек биз жакынкы 10 жыл, 20 жылга приоритеттүү багытты баштап атабыз. Вот ушул эле схемада биз калган бардык тармактарды улантып, бир 5-10 жылдан кийин университетте бир мурдагы эми 70 жыл педагогикалык институт болуп турган, негизги даярдай турганыбыз мугалим болуп атат. Андан кийин бир 4-5 багыт кошулса, дагы бир 10-15 жылдан кийин университеттин профили совсем бир такыр башка жактагы жаңы профилдеги адистиктерди даярдаган, бүт дүйнө үчүн кадр даярдай турган университетке айланат деп ойлойм. Эң сонун агай, бизге бөлүнгөн убакытта сонун ачып атат, бирок мен бир суроону берип калбасам болбойт. Мына Ош шаарында азыркы шаардын жетекчилиги шаарды кайрадан бир калыбына келтирүү, кайрадан бир өнүктүрүү багытында чоң долбоорлорду ишке ашырып атат да. Университет дагы абдан бир материал техникалык базасы чоң университет. Ушул жергиликтүү мэриянын саясатына салым катары кандай иш-аракеттер болуп атат? Албетте биз жана мен айтпай кетиппин, ошол жакында эле ушул шаардын мэри менен биргеликте университеттин алдындагы балдар бакчасын ачтык да. Университет катары ушул шаарда мектеп, ушул шаардагы садик маселелерин дагы чечүүгө жардам берип атабыз. Ошол Ош шаардын мэринин менен болгон биздин келишимдин негизинде биз бүгүнкү күндө ошол бардык биздин илимий потенциалды беребиз деп атабыз. Эң жөнөкөй студенттин дипломдук иши шаардагы кайсы бир службанын бир кызматкеринин ишин санариптештирсин деп атабыз. Ошодон баштап баягы илимий заключениялер керек болобу, кандайдыр бир илимий проекттер болобу, ушунун бардыгына жардам берели деп атабыз. Азыр бүгүнкү күндө ошол Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович дагы бизди колдоп, негизинен мына бул 2 колледждерди бизге өткөрүп берүү демилгеси дагы ошол мэрия тарабынан чыгып, мына бардыгын реалдуу көрүп, анан давай силер өнүктүргүлө деп ошол кишилердин сунушу менен бизге өтүп атат да. Ошондуктан биз ушул шаар, область менен мындан ары мындан дагы тыгыз байланышып, ушул жасалып аткан реформанын бардыгын колдоп, алдыга чыгарганга ушул университет катары сөзсүз өз салымыбызды кошобуз. Рахмат агай, бизге атайын убакыт бөлүп, мына университеттин кечегиси, бүгүнү жана келечек максаттары жөнүндө абдан жакшы бир маек бердиңиз. Жараткан колдосун, алдына койгон максаттар ишке ашыра берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакытта ушу менен сонуна чыгат. Кайрадан көрүшкөнчө коштошобуз. Саламатта туруңуздар.